Баткенде чегарачылар тарабынан мыйзамсыз жүктү алып өтүүгө бөгөт коюлду. Баткенде чегарадан мыйзамсыз жүктү алып өтүүгө аракет кылган жаран аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Баткен облусунун Карабак аймагында чегара кызматкерлери тарабынан кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа кармалган. Текшерүү учурунда унаадан Тажикстанда өстүрүлгөн 1600 кг бадыраң табылган. Ал товарларды өлкөгө мыйзамсыз алып кирүүгө аракет кылган деп жазылат маалыматта. Тиешелүү документтер катталгандан кийин кармалган жаран жана жүктөр кошумча иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Булак супер чекиткейчи. Бектур Асанов: бийликке каршы альтернативалуу аянтча түзөбүз. Бектур мырза, саясат айдыңынан көрүнбөй калдыңыз. Саясат айдыңында эле жүрөбүз. Албетте, эл аралап жүргөн адам катары прессадан чыгып калсаң бар экен деп коюшат. Бир аз көрүнбөй калсаң эмнеге жок болуп кеттиң дешет. Бул эми табигый көрүнүш эмеспи? Элдик парламент түзөбүз дегендей кылып жаттыңар эле. Элдик парламент боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатат. Менин оюмча 2 жуманын тегерегинде өз ишин баштап калат деген ойдомун. Оппозициялык маанайда иш алып барасыңарбы? Эми сөзсүз түрдө эле ыгы жок сын пикир айтуу менен эмес, болгону бийликке каршы альтернативалуу аянтча болуш керек. Буюрса түзөбүз. А жерде саясат айдыңында жүргөн коомдук ишмерлер, инсандар кирип катышабыз деген ойлорун билдиришкен. Дагы бир жолу айтып коеюн, элдик парламент бийликке таза, эффективдүү кызмат кылсын деген сөзүн айтып, коңгуроо кагып иш алып барышы керек. Булак Назар News Чекиторг. Баткендин тургуну эчки менен жыныстык катнашка барганы аныкталды. Баткен облусунун тургуну эчкиге карата сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасагандыгы аныкталды. Бул тууралуу маалыматты Короче Telegram каналы жарыялады. Алдын ала маалымат болгондой, Баткен облусунун тургуну короосундагы эчкини зордуктап, эчкиге өзү мурда ооруп жүргөн жугуштуу оорусун жыныстык катнаш аркылуу жуктурган. Ал эми бул окуя боюнча анын аялы милицияга арыз менен кайрылган. Булак Назар News Чекиторг. Шамурза Бөрөкулов: Зулушев менен Ташиев эч качан бири-бирине каршы иш жасабайт. Зулушев менен Ташиев эч качан бири-бирине каршы иш жасабайт, деди бүгүн 12 февралда Назар News маалымат агенттигине жарандык активист Шамурза Бөрөкулов. УКМКнын жарандарды тыңшоо мыйзамына башкы прокурордун каршы чыкканын айрымдар Ташиев менен Зулушевдин тиреши башталды дегендей кабыл алышууда. Зулушев менен Ташиев бири-бирине каршы чыгышы мүмкүнбү? Зулушев менен Ташиев эч качан бири-бирине каршы иш жасабайт. Ар бир орган өз пикирин айтканга акылуу жана ар бир орган өз ишине ыңгайлуу ыкманы издейт. Ошол үчүн УКМК тыңшоо боюнча мыйзамды кабыл алдыргысы келсе, прокуратура каршы чыкты. Анткени прокуратура мыйзамдуулукту сакташ керек. Ар бир адамдын жеке сырын сактаганга кепил болуш керек. Булак Назар News Чекиторг. Бүгүн трибунага чыгып алып, саясий кысым деп кыйкырып өкүргөн депутаттарга таң калдым. Бир эмес 1000 рет айтылды буга чейин. Тажик тарап 2010 жылы Адахан Кимсанбаевич кол койгон протоколго таянып, бизден 4 көчөнү талашып жатат. Ошол себептен чегараны тактоо иштери токтоп турат деп кеп башынан. 2020 жылы октябрь төңкөрүшүнөн кийин эле Садыр Жапаров премьер-министр болуп беки электе кайра чегарада ызы-чуу чыкты. Эң кызыгы, жакшылап анализдеп сүрө карасаң, так эле ушул Адахан Мадумаровдун тарапташтары жоктон бар жасап, соц тармактардан кыйкырып жатышып, ошол чегара тургундарын манипуляция кылып жатып, эки тараптын карапайым элин чабыштырышкан эле. Ошондо ойлодум эле, эмнеге чегара ушул күнгө чейин такталбайт, эмнеге Мадумаровдун тарапташтарынын ар дайымкы шылтоосу эле чегараны чечип койгула. Ошол ызы-чуудан соң тажик бийлиги менен чегараны тактамак болуп жатышкан, бирок эмнегедир тынчып калышты. Көрсө, ошондо алар 4 көчө боюнча баякы протоколду алып чыгышкан экен да. Президент ал протокол жараксыз, юридикалык күчкө ээ эмес деген жообун берет. Албетте, аны менен эле отуруп калбайт, протокол боюнча Кимсанбаевичтен маалымат суратат. Чегара такташууда тажик тарапка чогуу чыгып, протокол жараксыз экендигин далилдеп бергин деген талап коет. Белгисиз бир себептен улам Кимсанбаевич тескери басат. Ал жөн эле бир жараксыз кагаз, аны менен дааратканага барып алса деле болот деген сыяктуу шылтоолор, бет тырмоочулуктар менен ошондон улам президент күмөн жараткан көп суроолор пайда болот. Тажик тарап эмне үчүн протоколдун күчү жок болсо да ошону беттерине кармап 4 көчөнү агрессивдүүлүк менен талап кылууда. Протоколго демек бекер эле кол коюлган эмес. Адахан мырза эмне үчүн чегара боюнча түзүлгөн топ тажик бийлигине
протоколдун жараксыз экендигин, анын депутаттардын кароосунан өтүп, президент кол койбогондугун, тажиктердин беттерине дүйнөлүк мыйзамды такап туруп, ооздорун жаап бере албайт, эмнеге кетенчиктеп качат. Ал Тургай кайра президентке айбат берип, тарапташтарын айдактатып, агрессия ызычуу жаратып, кет эле кет дегенге өтөт. Жооп күмөн болду болбоду, ошондогу протоколдогу колу үчүн Адахан мырза ири сумма алган деген шек пайда болот. Болбосо эмнеге тажик тарап ишенимдүү талап кылууда, болбосо эмне алар менен такташуудан Адахан мырза качууда. Баткендеги 4 көчө чырын бир гана Адахан Кемсанбаевичтин жоопкерчилиги чечет жана ал чырга чекит коет. Ал эми бүгүнкү кайбир депутаттардын Мадумаровго болушуп, актап, бийлик бычакка саап жигиттерибизди кордоп жатат дегендиги ашыкча. Бу демек Мадумаровдун бир тал чачы түшпөсүн. Ал эми чек ара тургундары болсо чек аранын чечилбегендигинин айынан мезгил менен чабышып, 1-2ден кырыла беришсин дегениби? Эмнеге? Себеп алар карапайым эл болгондугу үчүн өлө берсе эч нерсе болбойбу? Мадумаров болгондугу үчүн жооп да бербеши керекпи? Ал эми саясий кысым дегендери андан өтүп ачыкча. Садыр Жапаров ошончолук эле кыса турган болсо, өч ала турган болсо, анда өзүн кыйын күндө аз да болсо колдоп келген Мадумаровду именно саясий куугунтук алат беле. Тескерисинче балдарын кишендеп алып тепкилеп ойногон, өзүн баса калып мууздаганга жол берген Атамбаевден баштамак эле да, өч алууну да, саясий кысымды дагы. Ал эми Мадумаровдун командасына кол салуу болуп жатат дей турган болсоңор, анда бир кызыгып ошол камалып жаткандарын түз эфирден сүйлөгөн сөздөрүн угуп көргүлөчү. Ооба, чындап угууга мүмкүн эмес, тартипсиздик, богооздук. Ар бир сүйлөгөн сөздөрү өлкө башчысы президенттин аброюна шек келтирмек түгүл, тебелеп тепсеп мазактоо, ар кандай чакырыктар, ыплас сөздөр, жекеликке чейин жеткен уу, тамчылаган заар чачылган сөздөр. Постторун эле бир сыйра окуп көргүлөчү. Ошонун баарын карап отура берүү керекпи? Же чара көрүп тартипке салуу керекпи? Баарын камап жатат дейсиңер. Камалып ким азап тартып жатат? Камалгандардын баары чыктыго. Ансыз да кыйрап араң турган мамлекетке Кудайдын куттуу күнү ызычуу салып, тынчтык бербей жаткандарды убактылуу камап турганы туура да. Ошондуктан саясий куугунтук, саясий кысым, саясий камоо деген популисттик жарлыктарды тимеле койсоңор болмок. Саясий куугунтук башкача болчу, саясий куугунтук зөөкүрлүк менен коштолчу. Мурунку бийликтерди азыр болсо өңөрү алып кетип, 2-3 ай бапестеп багып, өңүнө чыгарып, анан бошотуп коюп эле жатат баарын. Күнөөсү бар, далилденгендин дагы, акталганында. Айтоор алгачкы сөзүнө туруп эле баарын бошотту. Мен эч кимди камабайм, мунапыс берем баарына, баардыгын акпараттан баштайбыз деген. Андыктан чычкан куйругун көрүп аксайт болуп, алдын ала алдастап кокуйлай бербесек. Бактыгүл Иманбек кызы. Байден Орусия 16 февралда Украинага чабуул жасаарын айтты. АКШнын президенти Джо Байден батыш өлкөлөрүнүн, Евробиримдиктин жана НАТОнун лидерлери менен болгон видеоконференцияда Орусиянын Украинага басып киришинин датасын 16 февраль деп атады, деп жазат Политико гезити маалымат булактарына таянуу менен. РИА Новости жазгандай, Политико гезитинде бул айтылгандардын растоосу жок. Талкуунун жүрүшүндө европалыктарда эскалациянын убактысын жана сөзсүз болушун баалоодо Байден менен макул болушкан жок жана расмий адамдардын бири еп мындай нерсеге ишенүүдөн баш тартат деп билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга чейин мындай билдирүүлөрдү четке каккан. Европалыктар аларда башка көрүнүш бар экенин ишарат кылышты. Британдык аткаминер 16 февралга байланыштуу чалгындоо маалыматын биз башкача чечмелеп жатабыз деген, деп айтылат басылманын маалыматында. Эске салсак, буга чейин Орусиянын Украинага басып кириши тууралуу жаңылыш кабарлаган Америкалык Bloomberg агенттиги бир күн мурун материал жарыялап, чабуул 15 февралда болорун билдирген. Тиешелүү маалыматты агенттикке чиновниктер берген эмиш. Бирок бул чиновниктер кайсы өлкөдөн экени, кандай кызматта, кандай фамилияда экени тактала элек жана эч кандай далил келтирилген эмес. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков РИА Новостиге Bloomberg агенттигинин Украинага баскынчылыктын башталышы тууралуу жаңылыш жарыялоосу АКШ менен батыш өлкөлөрүнүн агрессивдүү билдирүүлөрүнүн коркунучун көрсөтүп жатканын жана мындай билдирүүлөр орду толгуз кесепеттерге алып келерин көрсөтүп жатканын билдирди. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.